Жанар Акаев, сот көр сатылып жатат дегендердин өзүн айыпка жыкты. Депутат Жанар Акаев Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында маркум журналист Улан Эгизбаевдин Бишкектин четиндеги көр сатуу боюнча иликтөөсүнө токтолду. Депутат окуя боюнча журналистке интервью берген жарандарды Бишкектин Ленин райондук сотунун судьялары күнөөлүү деп таап 20 000 сом айып пулга жыккандыгын айтты. Ал коррупциялык иштерди айтып чыккандарды тескерисинче элге үлгү кылып көрсөтүш керек эле дейт. Депутат соттук укуктук реформа жана коррупция менен күрөшүү мамлекеттин башкы багыты деп президенттин айтканына тиешелүү мамлекеттик кызматтарга жетпей, тескерисинче коррупция гүлдөп жаткандыгын кошумчалады. Эскерте кетсек, 2018 жылдын май айында иликтөөчү журналист маркум Улан Эгизбаев Борбор каланын түштүк батыш тарабында жайгашкан көрүстөндөгү коррупциялык схемаларды ачыктаган материал жасаган эле. Булак Калыс медиа. Мына азыр президентибиз соттук укуктук реформа жөнүндө, коррупция менен күрөшүү жөнүндө ал башкы багыттардын бири болорун айтты. Бирок президенттин айтканын төмөнкү инстанцияларга, мамлекеттик кызматкерлерге жетпей атат. Коррупция кадимкидей уланып, гүлдөп атат. Мына маркум кесиптешибиз журналист Улан Эгизбаев көрүстөндөрдү сатуу боюнча маселени көтөрүп чыккан. Эми азыр Кыргызстанда ушу Бишкектин четинде, Бишкекте көр сатылбайт десең, бир дагы кыргыз ишенбейт да. Өкмөттө иштеген, мына өз өкмөттө иштеп аткан, министрликте иштегендер өздөрү жакындары көз жумганда барып көр сатып атпайбы, мүрзө сатып атпайбы ошоктон. Өздөрү сатып атат. Ошонун баары мына жакында Ленин райондук сотунун судьялары ошол Улан Эгизбаевка интервью берип, көр сатылып атат деп айтып чыккан адамдарды, даттангандарды күнөөлүү деп таап, айып пулга жыгып коюптур. Силер эми ошону туура эмес маалымат бергенсиңер, Кыргызстанда Бишкекте көр сатылбайт, силер жалган сүйлөпсүңөр деп туруп, сот аны айыптуу деп таап, анын үстүнө, өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, акчалай айып салып коюптур. 20 000 сом төлөп бересиң деп. Эми ушундан кийин Кыргызстанда коррупция болуп атат, уурлук болуп атат деп бирөө жарым айтып чыгабы? Тескерисинче, ушу эл жүрөктүк кылып, тармактагы коррупцияны айтып чыккан адамдарга биз урмат, сый мамиле кылып, сен ушундай чоң былык иштердин бетин ачканга жардам бердиң, ачык айтып чыктың деп туруп, аларга биз сыйлык беришибиз керек да. Аларды кыргыз коомуна үлгү катары көрсөтүшүбүз керек. Силер мына унчукпай жатып албай, тармактагы коррупцияны айтып чыктыңар деп. Бул канчалык сенсациялуу телепрограмма болгон. Элдин баарынан сурап чыккан азыр мына Кыргызстанда. Бишкектин четинде, Бишкектеги мына көр сатылабы, сатылбайбы деп. Кызылдай акчага сатылып атат. Мен дагы мына трибунадан айтып коеюн. Бүгүнкү күндө дагы ошол Улан Эгизбаевдин телепрограммасы чыккандан кийин дагы мына бүгүн дагы кызылдай акчага сатып атышат. Ошол бир адамды мына Улан Эгизбаев өткөндө баарыбыз ыйлап ошол жерде чыркырганбыз. Өкмөт башчыдан баштап президент анын ата-энесин кабыл алып, бизге мындай балдарды үлгү кылышыбыз керек деп. Бирок анын жасаган ишинин бирөөсүнүн дагы жыйынтыгын чыкпадык го. Эми ушунсак бизге эл ишенеби? Сөзүбүз башка, ишибиз башка болбош керек да. Каржы полициясынын тергөөсү абдан чабал жүрүп атат. Бир иш тергелип атат, жакында жыйынтык чыгат дейт, бирок чыккан жок. Эми ошол Улан сыяктуу балдардын жасаган эмгегин биз жалпы өспүрүм муунга, коррупция менен күрөшөм деген адамдарга, адилеттүү болумга умтулган адамдарга үлгү кылып көрсөтүшүбүз керек да. Тескерисинче алардын алып чыккан маселесинен жыйынтык чыгарбай атабыз. Каржы полициясынын башчысы Тайыров мырза мына өкүл балдарын, тууган ургун барын жумушка алып, таза иштеп аткан балдарын кетирип, Финполициядан анын үй бүлөлүк башкаруусун орноткондун ордуна ушундай адилеттүү иштерди жасаса болот эле да. Муну биз баарыбыз тыкыр көзөмөлдөйбүз.